Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Азыркы кырдаалга байланыштуу мамлекетибиздин бардык билим берүү мекемелеринде окутуучулар тарабынан студенттерди аралыктан окутуу сабактары уюштурулууда. Мен да силер менен аскерге чейинки даярдык сабагын өтүүнү пландаштырдым. Өзүм жөнүндө тааныштыра кетсем, Бекмаматов Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад колледжинин аскерге чейинки даярдык сабагынын окутуучусу Шамшиев Канатбек Алимбекович. Сабагыбыздын темасы дем алуучу органдарды коргоочу каражаттар. Окуу суроолору. Биринчи окуу суроосу противогаздын арналышы жана курамы. Экинчи окуу суроосу противогаз кийүү эрежеси жана номер 1 нормативди аткаруу тартиби. Сабактын максаты противогаздын арналышы, түзүлүшү жана кийүү эрежеси жөнүндө тереңирээк түшүнүк берүү. Деги эле аскерге чейинки даярдык сабагы боюнча токтоло кетсем, бул сабак Советтер Союзунун убагынан бери баардык орто билим берүү мекемелеринде милдеттүү түрдө өтүлүп келе жаткан сабактардын бири. Мыйзамда көрсөтүлгөндөй, мекенди коргоо Кыргыз Республикасынын жарандардын ыйык парзы жана милдет болуп саналат. Ар бир жаран мекенди коргоого ар дайым даяр болууга милдеттүү. Аскерге чейинки даярдык сабагынын негизги максаты жана милдеттери болуп, өспүрүмдөргө аскердик кызматта керек боло турган негизги билимдерди жеткирүү. Азыркы өтүлө турган сабак противогаз жөнүндө болмокчу. Бул каражаттар аскер жаатында да колдонулуучу каражаттардын бири болуп саналат. Аскердик кызматка барган жаштарга кыска убакыттын ичинде аскердик кызматтын талаптарын өздөштүрүп кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жалпысын айтканда, жеке коргоочу каражаттар коргоо багытына жараша төмөнкү курамдарга бөлүнөт. Дем алуу органдарын коргоочу каражаттар, терини коргоочу каражаттар. Сүрөттө көрсөтүлгөндөй, дем алуу органдарын коргоочу каражаттарга противогаз, респиратор жана маска каражаттары кирет. Терини коргоочу каражаттарга сүрөттө көрсөтүлгөндөй жалпы аскерди коргоочу каражаттар жана медициналык коргоочу каражаттар кирет. Бул каражаттар дем алуу органдарын, дененин ачык жерлерин жана кийимди химиялык, радиациялык, бактериялык жана башка уландыруучу заттардан коргонуу үчүн колдонулат. Эми силердин көңүлүңөрдү противогаздын келип чыгуу тарыхына бурмакчымын. Эң биринчи противогаз Россияда ойлонуп табылган. Бул жерде Россиянын химия жаатында окумуштуусу Николай Зеленскийдин сүрөтү көрсөтүлгөн. Ал 1915-жылы эң биринчилерден болуп, адам баласын ар кандай уландыруучу заттардан коргой ала турган противогаз каражатын ойлоп тапкан. Бирок бул жерде айтып кетчү нерсе, ушул каражатты ойлоп табууга эмне түрткү болгон деген суроо пайда болот. Анын себеби төмөндөгүчө. 1915-жылы Биринчи дүйнөлүк согушта Германия аскерлери орус аскерлерине каршы уландыруучу заттарды колдонушкан. Натыйжада көптөгөн орус аскерлери курман болушкан. Ошол согуштагы окуядан кийин Николай Зеленский противогаз каражатын ойлоп тапкан. Күтүлүүчү натыйжалар. Студент сабактын аягында жеке коргоочу каражаттардын классификациясы жөнүндө билет, противогаздын келип чыгуу тарыхын, жалпы түзүлүшүн жана аны колдонуу эрежелерин билет. Студент сабактын аягына противогазды кийүү эрежесинин талаптагыдай аткарат. Керек болгон учурларда мамлекетибизге, элибизге жардам берүү дараметине ээ болот. Биринчи окуу суроосу противогаздын арналышы жана курамы. Азыркы учурда заманбап противогаздардын бир канча түрлөрү бар. Ал эми силер менен ГП5 үлгүсүндөгү противогаздын айланасына сабак болмокчу. Противогаз бетти, көздү жана дем алуучу органдарды уландыруучу заттардын таасиринен коргоо үчүн арналып чыгарылган. ГП деген тамгалар орус тилинде айтканда гражданский противогаз деген мааниде, 5 деген цифра 5-чи чыгарылыштагы противогаз каражаты дегенди билдирет. Урматтуу студенттер, эми көңүлүңөрдү ГП5 үлгүсүндөгү противогаз каражатынын түзүлүшүнө жана курамына бурмакчымын.
Противогаз эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү бет маңдай бөлүгү, орус тилинде айтканда лицевая часть. Экинчи бөлүгү фильтрлеп тазалоочу кутусу, орус тилинде айтканда фильтрующая, поглощающая коробка. Бул сүрөттө противогаздын бет маңдай бөлүгү көрсөтүлгөн. Противогаздын бет маңдай бөлүгү 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү бет кабы, экинчи бөлүгү көз айнек түйүнү, үчүнчү бөлүгү клапан кутусу. Эми кезек ушул бөлүктөрдүн кызмат аткаруусу жөнүндө болмокчу. Противогаздын бет кабы бетти коргоо кызматын, ошондой эле клапан аркылуу тазаланып келген абаны дем алуучу органдарга багыттоо кызматын аткарат. Көз айнек түйүнү көздү коргоо кызматын аткарат. Клапан кутусу тазаланган абаны киргизүү жана сыртка чыгаруу кызматын аткарат. Бул сүрөттө противогаздын чыккан жылы, көлөмү жазылып көрсөтүлгөн орундары жөнүндө болмокчу. Ошол эле бет каптын оң жагында противогаздын чыккан жылы жана башка нерселери жазылган. Ал эми бет каптын эки жагында тең атайын тегерекченин ичинде цифра менен анын размери көрсөтүлүп жазылган. Бул жазуулар жөнүндө кийинки сүрөттө тагыраак айтып өтөм. Бул сүрөттө жогоруда айтылгандай бет каптын оң жагындагы жазуулар жөнүндө болмокчу. F222 деген белги ушул бет каптын басылып чыккан калыптын номери, Т деген тамга ушул бет кап чыккан заводдун шарттуу белгиси, 74 деген цифра чыгарылган жылы, точка белгилери чыккан жылдын кварталы. Демек, бул противогаз 1974 жылдын 3 кварталында чыккан дегенди билдирет. Бул жерде бет каптын көлөмү көрсөтүлгөн, орус тилинде айтканда размери, 2 деген цифра экинчи көлөмдөгү бет кап. Ал эми U деген тамга бет кап жукараак резина материалынан жасалган дегенди түшүндүрөт. Бул бөлүктө противогаздын курамынын экинчи бөлүгү көрсөтүлгөн, фильтрлеп тазалоочу кутуча. Бул кутуча адам дем алганда аба менен кошулуп кирген уулуу заттардан тазалоо кызматын аткарат. Бул бөлүктүн ичине атайын тазалоочу каражаттары жайгаштырылган. Өзгөчө материалдан жасалган тазалоочу каражат жана активдештирилген көмүр заты. Кезектеги сүрөттө противогаздын комплегине кирген каражаттар көрсөтүлгөн. Противогазды салып жүрүүчү баштык жана көз айнекти тердетпөөчү пленка материалынан жасалган каражат. Баштык противогазды салып алып жүрүү жана сактоо кызматын аткарат. Анын адамдын келбетине ылайыктап чоңойтуп, кичирейтип, далга асып жүрүү жана керек болгон учурларда жамашка бойлоо курулары менен камсыздалган. Бул сүрөттө противогаздын көлөмдөрү көрсөтүлгөн. Себеби биздин башыбыздын көлөмдөрү баары бир көлөмдө эмес. Ошого байланыштуу противогаз 5 көлөмдөн турат. Эң кичине көлөмү 0, эң чоң көлөмү 4. Противогаз колдонууга берилерден алдын башынын көлөмү ченелип, тиешелүү көлөмдөгү противогаз гана берилүүгө тийиш. Экинчи окуу суроосу противогазды кийүү эрежеси жана номер 1 нормативди аткаруу тартиби. Противогазды кийүү тартиби 4 ыкма менен аткарылат. Газы деген команда боюнча биринчи ыкма көздү жумуп демди ичке алуу, экинчи ыкма баш кийимди чечүү. Үчүнчү ыкма баштыктан противогазды алуу, төртүнчү ыкма противогазды кийүү жана демди чыгарып көздү ачуу. Бул жерде айта кетчү нерсе, противогазды кийүүдө колдун манжалары ичкери кирип, сыртына чоң бармак гана калуу керек. Бет каптын төмөн жагын ээкке салып, жогору карай чозуп тартып, көз айнектери көзгө дал келе турган кылып башка кийилет. Акырында айта кетчү нерсе, бет капта бүктөлгөн жерлери болбош керек. Бул сүрөттө противогазды асынып жүрүү абалдары көрсөтүлгөн. Противогаз кырдаалга байланыштуу 3 абалда асынып жүрүлөт. А. Күнүмдүк турмуштагы асынып жүрүү абалы. Б. Уландыруучу коркунуч бар деген маалымат болгон учурда. В. Уландыруучу курал колдонулган учурда. Бул сүрөттө противогазды чечүү эрежеси көрсөтүлгөн. Противогазды чечүүдө противогаз чечилсин деген команда боюнча баш кийимди алып, противогазды клапан кутучасынан кармалып, жогору көтөрүлүп чечилет.
Противогазды баштыкка салаарда көз айнегин абайлаш үчүн бет кабы көз айнегин жаба тургандай кылып бүктөп баштыкка салынат. Бул сүрөттө противогазды убакытка кийүү боюнча нормативди аткаруу шарты көрсөтүлгөн. Эң жакшы убакыт 7 секунд, жакшы 8, канааттандырарлык 10 секунд. Сабактын аягында өтүлгөн тема боюнча түшүнүгүңөрдү бушуктоо үчүн тапшырмалар көрсөтүлгөн. Бул суроолорго ооз эки жооп бере ала турган болсоңор, сабакка толугураак түшүнгөн болосуңар деген ойдо боломун. Сабакка колдонулган адабияттар жана материалдар интернет булактарынан алынып колдонулду. Алынган материалдар орус тилинде болгондуктан айрым жерлерин кыргыз тилине которуп жазганга туура келди. Ушу менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.